Мусулман жиндер менен достошсо күнөө эмеспи, менин иниме келип сүйлөй беришет экен, арызданып дейт. Такташ керек, ал чындап эле жиндерби же жанагындай психологик ооруга чалдыгып калганбы? Анан кээде адам психикалык жактан нерви бузулуп ооруп калган болсо, өзү менен өзү сүйлөшүп калса деле жин кирип кетиптир деп, анан кыйнап коюшат да. Такташ керек биринчи. Анткени жин кирет кирбейт талаш маселе. Көпчүлүк алымдар кирбейт дейт, кээ бир адамдар, аалымдар гана кирет дейт. Кирбейт дегендердин далили сырттан туруп ошо жин илешет деп айтат. Кандай болгон күндө дагы жин менен достошкон жакшы эмес. Алар бир күнү болбосо бир күн сатып кетиши мүмкүн. Өзгөчө эле Кудайдан корккон таква жин болбосо. Эми ал ааламды Кудай таалам өзүнчө аалам кылып жараткандайын, өзүнчө аалам болуп жашай берсин. Биз өзүбүз адам баласы болуп, адам баласы менен достошуп үйрөнүп алсак, анда ошол нерсе чоң нерсе болмокчу. Таза жүрсүн, дуа окусун, кыжаалат болбосун. Айтсын ошо жиндериңе барып арыздан мен колуман эмне келет эле деп. Ассаламу алейкум устаз, менин жолдошума такыр көңүлүм жок. Эмне кылсам болот? Бул биринчи суроом дейт. Эми көңүлүңүздү ойготуңуз да, адамсыз да антип шайтанга кулак салбаңыз. Мисалы да, сиз бул жолдошуңузга турмушка чыгып атканыңызда көңүлүңүз бар эле да, болбосо чыкпайт элеңиз да. Ошол убакыттагы көңүлүңүздү ойготконго аракет кылыңыз. Үй бүлөлүк психологияда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айтат. Бул сизге аял затына дагы, сиздерге, анан эркектерге дагы айтылган сөз. Күйөөңүздүн эч бир жери жакпай атса дейт. Же эркек адамга жубайынын колоктусунун эч бир жери жакпай атса, жок дегенде бир жага турган, сүйкүмдүү боло турган жерин издеп табыш керек. Ал бар сөзсүз адам болгондойн. Болбосо өмүр сүрбөйт элеңиз да, ошол жерин бетке кармап жашаш керек дейт. Эми күйөөңүз мисалы дигиндей экен, мындай экен, эң жок болбой калды дегенде, бул балдарымдын атасы деп ошол жерин бетке кармап жашаңыз. Азыр эми дүйнөлүк ушундай массалык маалымат каражаттар, кино, маданият жагы ушуга алып келип атат. Ар бир эле мындай бир периштедей шерикти издейт да. Супсулуу, айыбы болбогон, эми ал Голливудда эле, Болливудда эле болбосо, ал ошолордун жөө жомогунда эле болбосо, реалдуу жашоодо ал кыйын ал. Ошол себептен жаш балдарга мультфильм көрсөтпөгүлө. Мультфильмде, Голливуддун башка мультфильмдеринде ушундай бир адамдан башкача бир суроолукту көрсөтүп коет дагы, үй бүлөлүү адамдарды кыйналган жаман адам көрсөтүп коет да. Аны көрүп тарбияланган балдар подсознаниясына сиңип калат да, сезимине. Мен үйлөнбөйм дейт, үй бүлө куруп эмне кылам деп айтат. Ошол себептен сиз кыжаалат болбоңуз, күйөөңүздү сүйүңүз. Ал шайтандын шапалагы сизге шыбырап атат. Башка бирөө сизди бактылуу кылчудай болуп, башка бир эркек сизди пайдаланып гана кетиши мүмкүн. Күйөөңүздү эч ким сүйбөйт. Ошол себептен күйөөңүздү сүйүңүз, балдарымдын атасы деп. Үй бүлөнүн кутун качырбаш керек. Экинчи сурооңуз. Ооруган кайненем бар, бирөөнүн жардамысыз жумуш кыла албай, аны таштап дааватка чыксам болобу же караганым жакшыраакпы? Сиздин эң чоң милдетиңиз колдон келсе кайненеңизди жакшы карасаңыз, ошол 1000 дааваттан да артыгыраак болот. Эми сиз өзүңүз айтып атасыз, башка карай турган нерсе жок деп. Аны таштап кайненеңизди анан дааватка чыгып кетсеңиз, бул мындай туура эмесирээк болуп калат. Даават эң ыйык нерсе, керек. Өзгөчө үй бүлөлүү адамдар мастурат жамаатка дааватка чыгыш керек. Бул көчмө медресе. Адам ошол акчасын, убактысын сарптап улуу жолго чыккандан кийин көп нерсе башына келет. Антпесе келиш кыйын экен. Ал нерседе талаш жок. Бирок эң андан да чоң парыз болгон, исламдын 5-түркүгү болгон ажылыкка дагы оорлуу адам ал кетсе, башка эч кимге дайындай турган жок болуп калса, ажылык кечигип турат. Демек сиз кайненеңиздин батасын алып калыңыз. Мына келиндердин кулагына күмүш сырга, кайнененин, кайнатанын батасын алып калган келин эң бактылуу келин болот. Кудай таалам ыраазы болот. Туура, оңой эмес, анын түйшүгү, анын сөзү, алардын кабагы кыйын, бирок бир каарыган адамдыкын көтөрүп койсо, алар ошо жаш бала сыяктуу конфет алып келип, бир нерсе кылып алдап койсо, алданып кала берет да. Каарыган адам каарыган сайын бала мүнөз болуп калат. Кайтар дүнүйө, эртең сиз да балпыйган кайнене болосуз, байбиче кемпир болосуз, ошол кезде сизди да кадырлайт. Ошол себептен кайненеңиздин кызматын кылып туруңуз, анан башка кайын сиңдиңиз, абысыңыз келип калса, ал башка маселе.